Жолдош генерал, мына сиздер азыр алып келип атасыздар да. Коргоо өнөрү жайы жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуунун күчүнө кириши боюнча Кыргыз Республикасы тарабынан ички мамлекет жол жоолорго алып келиш үчүн ратификацияга түрк тарап менен жанагы кол коюлган. Бул жерде сиз өзүңүздүн баяндамаңызда да айттыңыз, могу жерде мыйзамдын максаты жана милдетинде көрсөтүлүп атат да. Күч түзүмдөрүнө зарыл болгон коргонуу өнөр жайынын продукцияларынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрүн үчүнчү тарапка түз жеткирүү, иштеп чыгуу, өндүрүү жана сатуу. Такталып кетсеңиз, кайсыл жанагылар курал жарактарды бизде өндүрөбүз, түз жеткизебиз, үчүнчү, төртүнчү жактарга сатабыз. Эми бу жерден кыскача айтып кетсем, урматтуу депутат, жогорку кеңештин бу жерден эки тарап мамлекет эле бири-бири менен кызматташуу. Бу жерде жанагы ноябрдын 5-inde 2024 жылы Түркия мамлекетинин президенти келгенде бу жерден кол коюлган болчу. Анан кийин калган маселелерди сизге өзүнчө түшүндүрүп же кат түрүндө берсем, уруксат берсеңизби? Эми бул жерде мага өзүнчө түшүндүрүштүн кереги жок. Бул жерде сиздер ратификацияга жогорку кеңешке алып келип атасыздар. Буну коомчулук билиш керек. Мисалы ошол бул жерде эч кандай жанагы деле жок, купя сыры деле жок, коңшу казак мамлекетин алайлы. Булар ушинтип эле жогорку кеңештен өздөрүнүн парламентинен өткөзгөн, сенаттан өткөзүшүп, ушул эле байрактарды чыгарышып атат. Ушул эле жаатта тажик тарап, мисалы Иран тарап менен макулдашууларды кирип, эмнелерди чыгарып атканын билебиз. А биз эмнени чыгарабыз Кыргызстанда? Байрактарды чыгарабызбы, акинчини чыгарабызбы, же ошого снаряддарды, дрондорду, ракетабы, же самолет, эмнени чыгарасыңар? Эми бу жерде болсо көп маселелер каралган. Анын ичинен биз азыр муну бүгүн самолет чыгарабыз же байрактар чыгарабыз деп айта албайбыз. Бу жерде пока ушу долбоорго кол коюлуп, соглашенияга ушу бойдон токтоп турат. Анан кийин сүйлөшүү аркасынан Түркия мамлекети бизге кандай жардам бере алат, или кандай бирденке өндүрүштөрдү чыгарабызбы деген соглашениелер дагы токтолуп, соглашениелер, договорлор кол коюлушат. Бул жерге сизчи ратификацияга алып келип атасыз. Ратификацияга келгенден кийин бардыгы уже көрсөтүлгөн макулдашууларда сиздер жана кылышыңыздар керек эле да. Ушуну тактасаңыздар жакшыраак болмок да. Бирок мен сиздин көңүлүңүз азыр ушул сиздердин алып келген мыйзамдын долбооруна көңүлүңүздү бурат элем. 9-берененин 1-пунктун окусаңыз. Азыр 9-берененин 1-пункту азыр жанында жок эле. Алмаз Акунжанович, анда сиз окуп коюңуз, президенттин өкүлү катары. Муну Алмаз Акунжанович баяндамасы менен келишип атат. Мыйзамдын долбоорун ратификацияга алып келишип атат, колдорунда кагаздары жок, документтер. 9-беренен 1-пунктун. 9 болгон 3 эле берен экен мыйзамдын долбоору өзү. Ушуну айтып атасызбы да? Мен энди сиздердин көрдүңүз Алмаз Акунжанович, кайдыгербиз да. Могу жерде 9-беренеси купуя маалыматтар, документтерди жана материалдарды коргоо. Ошондо тартиптер төмөндөгү келтирилген купуялуу даражаларынын таблицасына көрсөтүлгөн деп атат. Бул жерде орусчасы совсекретно, секретно, конфиденциально, ДСП неконфиденциально деп атат. Кыргызчасы өтө жашырын купуя кызматтык пайдалануу үчүн купуя эмес деп туруп. Ушуларды каяктан алдыңар? Сизге жолдош генерал суроо. Аппарат депутаттарды чакыргылачы, залга келип отурушсун. Бу жерде болсо жанагы ошол эки соглашенияны Түркия мамлекетинин правительствосу менен биздин правительствонун ортосундагы коргонуу өнөр жайы тармагында өндүрүштү багытталган тармакта бири-бирибизге жардам беребиз деген мааниде кол коюлган болчу.
Жоқ, андай емес. Өтө жашырын купуялардын даражасы ушул макулдашууну жүзөгө ашыруу пайда болгон маалыматтар, документтер жана материалдар үчүн купуялуулуктун эң жогорку даражасы деп эсептелсин деп көрсөтүлүп атат. Бул жерде сиздердин өндүрүү жөнүндө же башка жөнүндө кеп болуп аткан жок. Сиздер бул жерде грифти коюп атасыздар. Ушул грифтерди каяктан алдыңыздар деп атам. Bu yerde grifтердин баары тең ушу өкмөт тарабынан макулдашылып коюлган нерселер болчу. Мамлекет эмне өтүрүп эле ойлоп таап чыгара береби? Же бир мыйзамдык жанагылардын негизинде, укуктук ченемдик актылардын негизинде жазып келиш керек да, буну туурабы? Эми бу жерде оборонно промышленный комплекс иштеп аткандан кийин кандайдыр бир жашыруун сырлар болушу мүмкүн деген мааниде. Урматтуу Өмүрбек, Бешинчи микрофонду кош бергиле. рахмат, Өнүрбек Өмүрбекович. Алмаз Акунжанович, карасаңыз, мына могу жерге макулдашууга ратификациянын жанагысын алып келип атат да жогорку кеңеште. Андан кийин кол коюлат буга документтергечи. Могу жерде өткөндө ушул биринчи орун басарыбыз коргоо министрин. Кабминдин төрагасынан дагы президенттен да эки жолу мындагы выговор алды да. Мына азыр келип алып Микрофонду үзбөйсүңөрбү? Алмаз Акунжанович, мына коргоо министринин биринчи орун басары турат, жолдош генерал. Өткөндө ушундай эле шалакылык үчүн кабминдин төрагасынан, президенттен ушул киши выговор алган. Азыр мына жогорку кеңешке ратификацияга мыйзамдын долбоорун алып келип атат, колунда же проекти жок, же баяндаманы бере албайт, же түшүндүрүп бере албайт. Могу жерде Алмаз Акунжанович туура эмес жазып келип алыпсыздар. Эмне үчүн дегенде, могу 10-чу беренем менен купуя маалыматы, документтерди жана материалда коргоо дегенде бул жерде түшүнүктөрдү киргизишип атат. Совсекретно, секретно, конфиденциально, ДСП не конфиденциально деп. Түрк тараптан да карасам, буларда үч эле беркиден тураткан чок гизли, хизмет өзел деген эле түшүнүк бар экен. А бунун баардыгы бизде өзүңүз маалым болгондой, Алмаз Акунжанович, мыйзам чыгаруучу техникасы бар. Укуктук ченемдик акты жөнүндө мыйзамдар бар. Ошол жерде жашыруун иш кагаздарды жүргүзүү деген документ бар. Андан сырткары 2017 жылдын 15 декабрын 2210 номердеги Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде өзгөчө маанилүү, өтө жашырын эле деген түшүнүктөр бар. Мыйзамдарда жок. Алмаз Акунжанович, түшүнүктөрдү алып келишип алыптыр, киргизишип алыптыр. Буга эмне дейсиз? Же сиз жооп бериңиз, жолдош генерал. Мен жооп берип коеюн, урматтуу. Мен мына маселелер боюнча бул макулдашууларды өткөн экен тиешелүү комитеттерден 24-чү, то есть 4 ноябрында, анан 18 ноябрда эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет менен макулдашылган. Анан сиз айтып аткан эмелерди алып чыктым азыр. Бүт эле эки тараптан уже кол коюлган баягы макулдашылып кол коюлуптур да уже. Анан кийин өзүңүз билесиз, кол койгондон кийин азыр ага комментарий берген мен үчүн бир аз башкача болуп калат го. Ошон үчүн Алмаз Анан кийин Акунжанович, сөз карайбыз. Алмаз Акунжанович, эки президентти жөн поставлять эте бербеңиздер да. Ошол жерде бизде юристтер отурат, Министерство оборонанын, же болбосо ошол Кабмин, Министерство юстиция, Министерство иностранных дел дегендер бар. Ошолор бардыгы муну баарын карап чыгыш керек эле да. Бизде мыйзамда камтылбаган түшүнүктөрдү, кошумча түшүнүктөрдүн бардыгын киргизип алдыңыздар. Ошундай эле жагдай могу Түрк больницасы менен да болду. Өткөндө да айттым эле, бул жанагы туура келбей калат. Силер могу жерден бардык нерседен жанагы освобождаем от уплаты НДС, пошлин, таможенных сборов деп киргизип алдыңар. Бизде конституциялык мыйзамдар болду. ЧС национальный безопасность коргоо министрлигине козготобуз, бошотобуз дегенбиз. Өзү ушундай мыйзам. А булар болсо азыр мына генерал турат, же баяндамасын бере албайт, же түшүнүгү жок, же мыйзам эмне жөнүндө жанагыны билбейт да. Же болбосо өзү билбесе, юристтерин алып келсин. Алмаз Акунжанович, могу алып келгенсин, жанагы ратификация алып кел. Туура эмес жазылып калыптыр. Мыйзамдарда жок түшүнүктөрдү сиздер киргизип алыпсыздар. Тартипке алып келиш керек, Алмаз Акунжанович. Алишер Дашбаевич, сөз маселелер каралат анда сөзсүз түрдө.
Рахмат. Азыр колдоп берсеңиздер, себеби бул колго коюлган, анан президенттин даражасында эки президент баягы Эрдоган келгенде макулдашылганда маселечи. Анан колдоп берип туруңуздар. Рахмат. Рахмат, суроо жооп бүттү.